Ассаламу алейкум. Боркер меримдүү Аллах Тааланын аты менен баштайбыз. 7 каналда Орозодо 30 сабак теле долбоор эфирде. Сиздердин кызматыңыздарда Темирлан Ахматов. Бүгүн сиздер менен биз Кудай буйрса мынакей Орозобуздун буйруса бир тобун кармап Кудайга шүгүр айтып, пайгамбарга салам айтып, ошол орозо жөнүндө, кадыр түрүн жөнүндө, деги эле ушул элибизге, жерибизге ат көтөргүс, нар көтөргүс, салым кошкон бир нече китептердин автору, дин аалымы устазыбыз Молла Халил Дамулла Исаков келген. Ассаламу алейкум, устаз. Орозоңуз кабыл болсун. Кош келдиңиз. Эл журтуңуз менен амандашып алсаңыз, Дамулла. Бисмиллах, алхамдулиллах. Алхамдулиллах, лези хадана ли хаза ва ма кунна лаху линахтадия лаула ан хаданаллах. Аллах Таалага мактоо болсун, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям салават болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Урматтуу мусулмандар, урматтуу туугандар, келе жаткан орозо бизге берекелүү ай болсун. Ошол орозону кармап, ар бирибиз ошо күнөөдөн арылып, ата-энеси барлар ата-энесине кызмат кылып, бейиш жолун ачкычын алышты. Аллах Таала насип кылсын. Устаз, орозоңуз кабыл болсун. Аллах Таала кабыл кылсын. Анан ушул орозо дегенде мынакей бүгүнкү темабыз өтө керемет. Анан сиздин ушул жалпы ишмердүүлүгүңүз жөнүндө мынакей бир нече китептерди котордуңуз, жаздыңыз. Анан элибиздин мындай өзгөчөлүгү жанагындай ыр менен берген жерлериңиз жыгат. Эл баягы эми кыргыз эли мындай ыр жандуу келет эмеспи, чыгармачыл. Анан Алла ыраазы болсун мынакей томдогон китептер жаздыңыз. Бул китептерди айта берсек 20 мүнөт эмес, бир күн да жетпейт. Алла ыраазы болсун. Анан эми бүгүнкү темабызды ачып бериңиз, Дамулла. Не? Бир ушул мен ойлоп атам, ыр менен баштап бербейсиз, Дамулла. Ыр болсунчу бир. Мына бисмилла, мына китеп бул илим алуу боюнча. Ооба. Мында ушундай ырсаптар бар. Илим бийик эгерде жетсең ага, максаттардын кеткенин жеңил сана. Бүт байлыгын кетсе да көз жумуп кой, калды кымбат баарынан илим гана. Баракелде. Илимге жеткен бүт баарына жетет да. Илимден куру калган бүт баарынан куру калат. Ошондой эле бул адеп боюнча көп айткан, устаз урматтоо, алам десең мугалимдин пайдасын, көрөм десең дарыгердин дабасын. Урматтаган ар экөөнүн оолу, а болбосо куру жалак каласың. Таапты капак кылсаң анда демек, айла жок, ооруңа сабыр керек. Ал эми мугалимди капак кылсаң, илимсиз наадан бойдон калууң керек. Илим алгандар сөз устаз урматташ керек. Ал эми дарылангандар ошо дарыгердин да кадыр баркын билиш керек да. Мына бул ошол 1000 жыл башта жазылган китеп. Мунун которулганына 20 жыл болду. Муну көптөгөн медресенин балдары окушат. Ал эми мына китеп болсо бул сопулук поэзия, Ташкент Лавлия деген. Сен ыр деп калдың, мында да башында сопу, биздин эл эжелтен бери сопу болуп келген. Мунун башында буга да мындай ырсак менен баштаганбыз. Китепте баяндалган улуулардын бүт баары сопу. Алардын өмүр таржымалын кайра оку. Анан алардын жолуна түшүп машаккат чексең, жүрөгүңдө жанат, Аллах Таалага ашыктык от. Бир окуш менен эмес, бир канча жол оку. Ар бир окуганда башка түшүнүк келет да. Анан ошолордун жолуна түшсөң, напсыңа каршы ибадат кылсаң, көп бир ийгиликке жетесиң. Бизде бүгүн ушундай. Дамла, сөзүңүз ушул жерден оозуңузда. Ушул китептерди биздин көрөрмандар, угармандар кайсыл жерден таап алса болот? Дүкөндөргө чыгаргансызбы? Дүкөндөрдө бар. Кайсыл жерде? Мына эски Гоголдогу мечитте бар. Анчамчалар биздин өзүбүздөн сурап алат эме кылып. Анан мына китеп колтамганы койдуруп. Бул Хидая 1000 жылдан ашык мурда жазылган жүз багыт деген. Бул 4 томдон турат. Биз буюрса 3 томун которуп бүтүп, эми 4-сүнө өтүп жатабыз. Мен муну баштаганыма 16-17 жыл болуп калды. Өмүрүм жетсе, өмүрүмдүн акырына чейин котором деген оюм бар. Бирок мен такайым которо менен отурбайм да. Мен сабагым бар, жумушум бар, муфтиятта жумушум бар. Анан убакыт болгондо котором. Азырында 3 тому чыкты мынакей. 2-чи том, 3-чү том, анан 1-чи том мынакей да. Урматтуу көрүүчүлөр, ошол буюрса Борбордук мечиттен алсаңыздар болот экен. Дамулланын өзүнүн ошол Карабалтадан барып алсаңыздар болот. Бул керемет китеп. Салмагы да оор экен Дамулла. Жанагы алтындай эле дем, алтындан да кымбат нерсе. Мынакей урматтуу телегөрүүчүлөр, биз окусак, окуган эл озот дейт. Демек китеп окуш керек, илимге кайтыш керек. Бул эми которгон 1000 мээнет. Мен дайыма Дамулланы ошол зыярат кылып барганда, бул киши далаң китептери менен алектенет. Мынакей керемет китеп, буюрса алып окуп, талим тарбия кылып, балдарга небелерге окуп бериш керек деген ойдобуз. Бул мына биринчиси. Мунун жазуучусу Бурханийдин Марганан деп коет. Бул киши 13 жыл орозо кармап жазган.
13 жыл. 13 жыл. Ораза кармагын ешкимге туйдурган эмес. Ушу шагирттери тамак алып келсе коюп кой деп, алар чыгып кеткенден кийин башка бирөөгө берип койгон. Фик боюнча 13 жыл не деген, карабайсызбы? Фик боюнча биздин мазхабта эң биринчи орунда турган китеп. Муну бүт баары урматта сыйлайт, бүт дүйнөдөгү ханафи мазхабтагы аалымдар ушуну окуйт. Мен Пакистанга барганда 20 жыл башта Пакистандагы аалымдар бизди устат деген. Анан мен айттым, мен кандай силерге устат болом десем, бизде окулган негизги китептердин көбү силердин Орто Азияда жазылган. Ошонун катарында мен айтканда Аль-Хидая. Мемеге барсаң да, ошо Түркияга барсаң да, башка ошо ханафи мазхабын кармаган өлкөлөрдө да бул китептерди өтө урматтайт. Бир жолу биз өзүбүздүн устаттарды билишибиз керек. Бир жолу мен Дубайда болуп калдым. Анан Дубайда бир жыйында Омандан бир канча кишилер келип калды. Алардын колунда Сиражидин Ошунун Амали деген китеби бар экен, акыйда калам боюнча. Якул абду фи бадил амал ли таухидин бин назми каллуал деп башталат. Анан менен таанышып, сиз кайдансыз? Мен Кыргызстандамын. Ал дагы мен устат деди. Эмнеге устат дейсиң десем, биз ушул окуган китептин устаты Кыргызстан Оштон болот экен. Ошон үчүн силерди устат дейбиз. Көрдүңүз, биз устаттык даражага жеткен эмеспиз. Бирок ошондой болсо да биздин бизге чейинки доордогу аалымдар бизге ушундай дүйнөнүн эли урматтай турган китептерди жазып чыккан. Ошону эместен бизди сыйлайт. Аллах Таала бул кишилердин эмеси аты кыямат күнгө чейин өчпөйт. Булардын атын атаганда эле атын атаган адамга кандай бир жакшы нерсе келет. Мына ушундай бул китептер. Эң сон. Бул укуктук китептер. Мына бул өлүмдөрсө Абу Хамид Газалинин китеби. Мында дагы өлүм боюнча өтө көп эмелер жазылган, ырсаптар жазылган эмелер бар. Мисалы, буга мен өзүм да кошуп, өлүмдөн канчалык качсаң да үркүп, дүйнөгө эч ким болгон жок түркүк. Андыктан ага дос болуу үчүн Аллага кулчулук кылгын, башың менен сүңгүп. Мына китеп бул эми бул дагы шарият, тарикат, маарифат, акыйкат деген бул дагы биздин балдар жазып чыгарган. Мына ушундай. Бүгүнкү күндө бизде мындай игиликке жетишке бүгүнкү доордун молдолорго тоскоолдук бар да, бул тоскоолдук бүгүнкү күндө дүйнөнүн бизди алдаганы. Дүйнөгө биздин нафсыбыздын жалданып калганы. Дүйнөгө берилип калганы. Ошол үчүн мен Кимгат сенин арманыңды деген 3 ооз ырсап жазганмын да. Билбейсиң башыңды балеге салганыңды, бутуңду дүйнөнүн тузагына чалганыңды. Бүт өмүрүң кулдук кылбай өтүп кетсе, байкушум Кимгат сенин арманыңды. Ошо дүйнө менен ушундай баалуу илим берсе, илимди урматтап, сыйлап, амал кылып ошону жайылпастан дүйнөгө берилсек, кийин акырында куру калганда арманыңды ким угат? Бири бүтсө экинчиси бүтпөй турат. Экинчиси бүткөнчө оолгусу кайра урайт. Бир жумушту бүткөрсөң, экинчиси бүтөлөк. Экинчисин бүткөргүсөң, биринчиси кайра урайт. Ал экөөсүн толук бүткөргөнчө өтүп кетет эң баалуу жаштык курам. Экөөнүн тең дүйнөлүк жумушту өткөрөм десең, бүт жаштык убагың өтүп кетет. Билбейсиң ошентип каарып калганыңды, билинбей өмүрүңдүн акырына барганыңды. Бүт өмүрүң амалсыз өтүп кетсе, байкушум ким угат сенин арманыңды. Ушундай арманда болбош үчүн, арманга батпаш үчүн, алхамдулилlah, ар бирибиз кимге кандай, бизге азбы көп илим бердиби, түнү күнү илимдин артынан чуркашыбыз керек, илимге амал кылыш керек, илимди башкаларга жеткиришибиз керек. Сон, дамла, неме керемет экен, ажайып. Баягы мынакей карабайсызбы? Колуңузда жанагы шурудай, аябай сулуу экен, Алла разы болсун. Бул жагында да биян окуп берейин. Окуп коюңуз, дамла. Бул жагында дүйнө үчүн кайгыга да, карзга да батпа. Карз алуу жагына такыр баспа. Бүгүн карз алат да, ошо карз алгандан кийин башын балеге салат да. Амал кылып өзүңдү адамдык сапатка тапта. Ал сапат жаратуучуну жалгыз деп Аллага кулчулук кылуу жакта. Адамга адамдык сапат Алланы жалгыз деп билип, анын буйругун аткаруу жакта. Күндүз эмес түнүдө зикирсиз жатпа. Ата-энең тирүү болсо аларга кызмат кыл, кайтыш болсо артынан дуа кылып балалык милдетиңди акта. Шарият мыйзамын так аткарып, акыретке бара турган жолуңду такта. Азгырып шайтандын жолуна түшүп, күнөөнүн ыплас баткагына батпа. Убагыңды текке кетирбей амал кыл, шамалдай шуулда өтүп жатат бир жумалык апта. Өткөн жума кайра дагы кийинки жумага келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 7 каналда Орозодо 30 саак теле долбоорун көрүп атасыздар. Биздин улуу үлкөн дин аалымы Молла Халил Дамыл абасы буюрса мынакей китептери менен казынасы менен келди. Анан мынакей мырларын
буларды баягы биз өз кыргыз өзү ырдууга алып амал кылабыз да мынакей. Анан дагы биякта да китептер турат. Бул китептерге да токтолуп кетсеңиз, нике жана үй бүлө. Буларда аялдарга тиешелүү зарыл шарият маселеси муну биздин шакирт жазган, биздин неме менен жазган. Ооба. Мынандагы нике жана үй бүлө эң бир азыркы жаштарга керектүү китеп. Актуалдуу маселе. Актуалдуу маселе. Муну дагы ошо биздин шакирттерибиз жазып, биз карап чыгып, биздин окуу жайынан чыгат да. Өзүңүз редактор болдуңуз да. Ооба. Дамлайби мынакей орозо айынын фазилети, ушу кадыр түнү жөнүндө да айтып берсеңиз Дамла. Кадыр түндө мына Куран түшкөн дейт, кадыр түндө ушул Курандын күнү, айы дейт, ушуга тотолуп берсеңиз. Бүгүн эми орозо келе жатат болсо, орозо баардык ибадаттардын ачкычы. Орозодо намаз да окулат. Башка убакта биз парз намаз, сүннөт намазды окусак, орозодо тарави намазын окуйбуз, 20 рекет. Мына ошол орозо ичи намазды көп окуп такшалгандан кийин, орозодон чыккандан кийин нафил намаз, каза намаздарды окуп өтүшүбүз керек да. Ошондой эле Куран, катмы Куран бар орозодо. А орозо чыккандан кийин биз Куран окушубуз керек. Дагы Куранды көбөйтүп окушубуз керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ким Алла менен сүйлөшүүнү кааласа, Куран окусун деген. Куран деген эмне? Бир адамга күч кубат, адамдын бир руханий азыгы. Биз бүгүнкү күндө маалымат көп, бирок ошо азыкты рухка бербейбиз да. Бир мисал, күндө тамактанбасак, денебиз кандай алсыз болот? Ошол сыяктуу эле биз рухка да намаз, Куран, ошол сыяктуу эле садака, мисалы орозо айында ушундай береке, зекет берет, садака берет. Эгерде зекет садакасын бербесе, кандай кыйынчылыкка кабылат, анын жоопкерчилиги бар. Бул зекет бериш менен малын тазалайт, орозо кармаш менен денесин, ассам закатыл жасат деген. Кыскасы, бул айда Кадыр түн деген кече бар. Ошо Кадыр түн кечедеги кылган ибадат 1000 айга тете деп келет. Ошо Кадыр түндү урматтап алууну мүмкүн болушунча намаз, башка амалдарды кылыш керек. Бир мисал, бизге эң бир бүгүнкү күндө намаздан дагы, башка амалдан дагы адамзатка оор нерсе, материалдуу нерсени чыгым кылыш, зекет бериш, муну бериш. Жүрөктөн чыгарып, жүрөктөн чыгарыш. Бул ошо орозодо зекет берсе, орозодо эме берсе, орозодон кийин да ошо эмесин берип турса, садакасын берип турса жакшы болот. Нур үстүнө нур болот Дамла, малына мал кошулат. Бир мисал, Салаба деген бир сахабаны айтат китепте. Ал сахаба Пайгамбар саллаллаху алейхи өтө жакыр жашаган. Пайгамбар саллаллаху күндө өтүнө тиген. О Расулалла, мага дуа кылсаңыз, мага Аллах таала бир аз мал дүйнө берсин деп. Пайгамбар жок, сен мал дүйнө сураба дейт экен. Анан күндөрдүн биринде Багамдат намазда шашылып чыгып кетет. Кайра келгенден кийин айтат, эмне сен мунафыктарча Багамдатта шашылып чыгып кеттиң? Негиз Багамдатта окугандан кийин күн чыкканга чейин отурса өтө чоң сооп да. Кул азат кылган сооп жетет. Десе кечирип коюң, Алланын элчиси, мен сизге айтпадым беле? Мен жакырмын. Аялым экөөбүздүн ортобузда бирлик кийим бар. Мен ошол кийимди кийип намаз окудум. Бат барбасам намаздын убагы чыгып кетет. Аялым ошол кийимди кийип намаз окубайт. Мага дуа кылың, мага Аллах таала мал дүйнө берсин деп. Анан Пайгамбар эми сен сурадың, мен ага каршысам болбодум деп дуа берет. Дуа бергенден кийин бат эле бир койлуу болот да. Байып кетет. Анан кою ошол Мединеде Пайгамбар 5 убакыт намаз окуп турган киши кой көбөйгөндөн кийин асыр менен 5-имди окуйт да башка намазга келбей калат. Анан улам көбөйгөндөн кийин жумага бир жолу келип калат. Андан кийин Мединеден алыстап көчүп кетет. Жылга бир тоолордо муну коюп батпай кетет. Кийин зекет боюнча аят келгенден кийин Пайгамбар сахабалар жиберет. Барып Салабага айткыла зекетин берсин деп. Салаба эмне кылат ал? Şu зекетти бере турган жерлери бар, мен бере албайм дейт. Сахабалар айтып келгенден кийин Пайгамбар өтө капа болот. Кийин анан Пайгамбар ошол капа болду деп эме кылгандан кийин Пайгамбар анын зекетин албай коет. Андан кийин Абу Бакыр Сиддик калып келсе, ал дагы албай коет. Умар разияллаху анхуга алып келгенде ал киши да албай коет. Анан Усман разияллаху анхунун убагында бул киши кайтыш болгон. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар. Аятул мунафиқи саласын 203 белгisi var. İza haddese kaziba, söylese kalp aytat. Ve iza vaada ahlafa, vaada kılsa tezkerisini kılat. Ve iza utumna khana, amanat koysa kıyanat. Bu vaada verdi. Bu Allah'ın elçisi, mağa mal dünyaya gelse,
мен мал дүйнөнү өз ордуна жумшаймын, туугандарыма туугандык мамилени ошону мен бекемдейм жакырларга. Ал эмес, нафил эмес, бул зекеттин фарзын да бербей койду го. Дүйнө ушундай экен, дүйнө азгырат. Дүйнө деген азгырат, дүйнө деген жалганчы бул. Аллах Таала ошол үчүн дүйнө боюнча көп бир адамды азыргыга мен айткан. Аятта да келет: "Estağfirullah, "Amel hayatü dünya illa mata'ul gurur." Дүйнө жашоосу эмне? Болгону бул алдана турган, нафсис жалдана турган нерсе. Ошол себептен Бизде көп ошол сүйүнбө, дүйнө сени сүйүптүр, сүйүпмүн деп көзүңө кум куюптур. Сүйүнбө, сага дүйнө оңой эле келсе, ал дүйнө сени сүйдүм деп көзүңө кум куят. Кум куйганда көзүң акыйкатты көрбөйт, кулагың акыйкатты укпайт, тилиң акыйкатты сүйлөбөй калат. Дамла, азыр биз 4 мүнөт убактыбыз калыптыр. Ошого мына азыр даярданып да кетиппиз. Дамла, 1-2 немени китептен дагы бир айтып берет окшойсуз. Кадыртың эми бул айт намазы, бул айт деген бизге майрам, бир эле айт майрам эмес. Ооба. Мына китепте айтат, адамда 5 майрамы бар дейт. Биринчи, бир күн эртеден кечке эч бир күнөө кылбай күндө өткөрсө, бул дагы чоң майрам. Экинчиси, баягы дүйнөдөн ыйман менен келиме менен аттанган болсо, бул күн дагы майрам. Үчүнчүсү, кыл көпүрөдөн аман өтүп кетсе, бул күн дагы майрам. Төртүнчүсү, бейишке кирсе, дозоктон аман калса. Бешинчиси, Аллах Тааланы көргөн. Бизге бир эле бул майрам эмес экен да. Бул эки майрам бар: орозо майрамы, курбан айт майрамы. Кадыр түн кечесини билесиздер. Кадыр түн кечесиде бул Жабраил алейхисалам түшөт, периштелер түшөт. Ошол Жабраил алейхисалам түшкөндөн кийин ким кадыр түнү тапкан болсо, мында чоң бир рахмат менен түшөт деген бар. Кадыр түн боюнча бир канча кайсы күн экенин риваяттарда бар. Көбү 27-чи күн дейт. 27-чи. Анткени Лайлатул Кадыр деген бул 9 тамгадан турат. Аны 3кө көбөйтсөң 27. 27 боюнча көбүнчө эмелер бар. Бул Кадыр түндүн эми окуялары өтө узак. Мунун баардыгын айтып отурууга биздин убактыбыз жок. Аллах Таала бизге Кадыр түнгө жеткирсин. Кадыр түн боюнча бизде бир сөз бар эле: ар кимди көрсөң кадыр бил, ар түндү көрсөң кадыр түн. Ар кимди көрсөң өзүңдөн урматтуу деп сез, ар түндү көрсөң кадыр түндөй билгин. Бүгүнкү түндө да биз ибадат кылып өткөрсөк кадыр түн. Ар кимди көрсөң кадыр бил, ар түндү көрсөң кадыр түн. Эгер кадыр түнү биз урматта ибадат менен өткөрбөсөк, анда да бизге кадыр түндөй болуп саналбайт. Дамла, алтынай болгон убактыңызды бөлүп келип, ушу эл журтубузга кадыр түн жөнүндө, майрамдар жөнүндө, китептер жөнүндө бир керемет сабак кылдыңыз. Алла разы болсун. Бүгүнкү биздин көрүүчүлөр да мен ойлойм, абдан баягы куржунуна, казынасына аябай сизден жакшы сабак алды деген ойдобуз. Анан ошол жалпы бүгүнкү эфирди жыйынтыктап, анан бир жакшы бир сиздин дуаңыз менен, батаңыз менен жыйынтыктасак. Бисмилlah, алхамдулилlah. Аллах Таала ошо туткан орозобузду кабыл кылсын. Берген зекетибизди кабыл кылсын, садакабызды кабыл кылсын. Бул тарави намаз окулат, катмы Куран болот. Ошолор окулуп, ошолордун урматынан Аллах Таала элибизге, жерибизге тынчтык берсин, элибизде бейпилдик орношун. Бизде айрыкча мен көп айтам, Кыргызстанда диний эркиндик. Ошо диний эркиндигибизди Аллах Таала колубуздан бербесин. Падышаларга Аллах Таала адилеттүүлүк берсин. Байларга кайрымдуулук, кедейлерге сабыр, аялдар уяттуу болсун. Калкыбызда жакшы адамдардын саны көбөйсүн. Кылган ибадатыбызды Аллах Таала кабыл кылсын. Ар бир мусулманды Аллах Таала кулум десин, пайгамбарыбыздын үммөтүм десин. Жакшылыктардын эшигин ачалык, жамандыктын эшигин жабалык, жакшыларга жакын бололук, жамандан алыс бололук, баардык элге калыс бололук. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, бүгүнкү орозодо 30 сабак бүгүнкү эфири соңуна келди. Кудай Таала орозоңуздарды кабыл кылсын. Дамылла устазыбыз айткандай, баардык дуа тилектерди кабыл кылып, Кыргызстаныбыз өнүп өскөн күчтүү, бай мамлекет болсун. Башка элге кайрымдуу колун сунган жана ушул ыймандуулукта үлгү өрнөк болгон өлкө болсун деп тилек кылабыз. Кийинки эфирден амандашканга чейин Аллах Тааланын саламы, тынчтыгы, берекеси сиздер менен болсун.